Чыныгы улуттук баатыр Жаныбек казы. Эр жигит азап менен алдуу болот. Оюн күлкү жыргал менен наздуу болот. Жаныбек казы Сагынбай уулу. Анын туулгандыгы боюнча ар кандай маалыматтар бар. Айрым маалыматтар боюнча Жаныбек казы 1861 жылы, айрым маалыматтар боюнча 1865 жылы Өзгөндүн Көлдүк айылында туулган. Кээ бир жерлерде 69 жылы туулган деп да жүрөт. Жаныбек казынын туулгандыгы боюнча мындай маалыматтык түрдүүлүк анын өлүмүнө байланыштуу болгон. Кайтыш болгондугу боюнча да 1933 жылы, 1937 жылы деген башка маалыматтарды тапсаңыз болот. Туулгандыгы жана каза болгондугу боюнча маалыматтар түрдүү болсо да, анын канча жыл жашагандыгы бизге айкын белгилүү. Туп-туура 72 жыл өмүр сүргөн экен бул киши. Көрсө, Жаныбек казы чет жакалап Кытайда жүрсө дагы, Совет тыңчылары байма-бай казынын артынан düşүп, когундуктап келише бергендиктен улам 1933 жылы Жаныбек казыны Совет бийлигине өлдү деп көрсөтүшкөн экен. Акыйкатында Жаныбек казы Пакистанга жер которуп кеткен болчу ошондо. Бул жалган маалымат тарыхый булактарга катталып калып, Жаныбек Сагынбай уулунун туулгандыгы боюнча да, каза болгондугу боюнча да башка маалыматтардын келип чыгуусуна себеп болуп берген. Совет бийлигин кооптондуруп, артынан коопсуздук кызматкерлерин ээрчитип жүргүдөй, Жаныбек казы эмне иш кылган? Бийликтин кандай сырларын билчү? Эмне үчүн Жаныбек казы өзүн өлдү деген жалган маалымат тараткан? Бул суроолорго бир канча убакыт бою жооп издеп көрдүк. Даяр болсоңуздар, баштадык. Жаныбек казынын атасы Сагынбай эл бийлеген бий киши болгон. Алма сабагынан алыс түшпөйт болуп, атасынын эл башкарган сыпаты кичинекей Жаныбекте да көрүнүп турчу. Кичинекей бала бой жетип, 18ге чыкканда атасы Сагынбай каза болот. 18деги жигит атасынын ордуна эл тарабынан бий шайланып, элдин үмүтүн актап, өз милдетин майын чыгара аткарган дешет. Ошол эле кезде Жаныбек жаш кезинде Бухарадан илим алып, ислам дининин акыйкаты менен тарбияланып чыгат. Ооба, дал ушул илимдин нуру менен ал жашоосунда көптөгөн караңгылыктан жол таап чыккан. 19 жашында Түркистан аймагындагы бийлердин жыйыны Ташкентте болуп өтөт. Жыйында Жаныбек бий өзүнүн жоомарттыгын көрсөтүп курултайга катышкан, бардык катышуучулардын чыгымдарын каржылайт. Бир караган адамга Жаныбектин мындай аракети дардаңдап акчасын жөн гана асманга чачуу сыяктуу сезилүүсү мүмкүн. Анткени Жаныбек казы же Ташкентте үй ээси болбосо, же жыйынга келгендер бейбачара адамдар болбосо. Эмне кереги бар эле дейсиз да, чын эле. Бирок бул чогулуштун маанилүүлүгүн баамдай турган болсоңуз, бул оюңуздун орунсуз экендигине ынанасыз. Анткени жыйын 1880 жылдарда Кокон хандыгы кулап, элдин тагдыры кылыч мизинде турган учурда болуп өткөн. Калктын тагдырын чечүүчү курултайдын чыгымдарын каржылоодо Жаныбек казы эч кандай чыгашадан аянган эмес. Империалисттик Орусия Түркистанды басып алгандан кийин колонизаторлук ниетин ишке ашырып, бул аймакты орусташтырууну көздөйт. Оккупациядан кийин эле Түркистан генерал-губернаторлугу түзүлүп, борбору Ташкент шаары болот. Ошол учурда Хива, Бухара жана Кокон сыяктуу аймактардын калкы аябай оор шартта жашашкан. Натыйжада эл мезгил менен көтөрүлүшкө чыгууга аракет жасашкан. Бул көтөрүлүштөргө эки негиз себеп болгон. Биринчиси ислам динин кармануу, экинчиси улуттук түркчүлүк аң сезим. Биринчи дүйнөлүк согуш бүт дүйнөгө азап, кыйноо жана жакырчылык алып келгенде эле, бул кыйынчылыктар Түркистандын башына да келди. Орусия империясы өзүнүн экономикасын калыбына келтирүү үчүн элдин мал-мүлкүн тартып ала баштаган. Бул аз болгонсу падыша Николай II 1916 жылы Түркистандан 500 000 адам армияга барсын деген жарлык чыгарып, ага кол коёт. Жергиликтүү калктын туткун сыяктуу жашап жатканы аз келгенсип, падышанын бул чечими падышалык Орусияга болгон жек көрүүнү ого бетер күчөттү. Жек көрүүнүн натыйжасы бийликке каршы баш көтөрүүгө алып барып, Жаныбек казы сыяктуу улуттук лидерлер баш көтөргөн элдин сап башынан орун алышты. Андан аркы окуялар дүйнөлүк аренада да курчалып, кан кораталган орус падышачылыгы кулап, ордуна кедей кембагалдар бийлеген, сыртынан теңдик бийлиги сыяктуу көрүнгөн, бирок эски бийликтей эле атүгүл алардан да катаал бийлик келген. Эскиби жаңыбы кыскасы экөө тең колонизаторлор. Элдин материалдык мүмкүнчүлүгүн эле эмес, аң сезимин уурдаганга аракет кылгандар. Бирок советтик режим алгач келгенде алсыз болчу. Ошондуктан элге толгон токой куру убадаларды берген. Соода сатык кылгандар соодоңарды уланта бересиңер.
Динди кармангысы келгендер ээн эркин динин кармана алат деп элди убактылуу жоошутуп соорутот. Эки зыянды айласыздан тандоо абалында турган эл зыяны азын тандоого мажбур болгон. Жаныбек казы да зыяны азын тандоо абалында ошол убактарда элди жаңы ордогон бийликке кошулууга чакырып, кызылдар менен кошо бир сапта алгылыктуу эмгектерди жасаган. Жаныбек казы саясий мамлекеттик ишмер катары көптөгөн кызматтарды ээлеп, адегенде казы наамына татыктуу болот. Совет бийлигине каршы күрөшү 1917-жылдарда тагыраак айтканда ал 56 жашка келгенде башталат. Кудум эле кыргыздын Умар Мухтары, Аль-Хаттаби, Ахмет Ясини, Хошимини сыяктуу эле. Ал кыргыз жигиттеринин кол курап, улуттук боштондук күрөшүнө катышат. Аны менен Совет бийлиги келишим түзүп, өзүнүн торуна түшүргөнгө аракет кылат. Бирок бир нече жолу советтик саясатчыларды өзүндөй сөзүндө турган эркек катары ойлоп, алданып калган учурлары да болгон. Режимдин саясатын жүргүзгөн адамдарга ишенүү бул өгүздү музоо туйт деп күткөн сыяктуу эле чынында. Бирок көп өтпөй кызылдарга алданып калганын туюп, аларга каршы чыгып баштайт. Биз алданабыз, бирок алдабайбыз. Эгер сөзсүз түрдө ушул экөөнүн бири болушубуз керек болсо, алданганы, жабыр тартканы, зулум көргөнү биз болобуз. Бирок эч качан алдаганы, зулум кылганы биз болбойбуз. Анткени Куран аятында ыйман келтирген адам катары акыркы жеңиш такыбалардыгы болоорун жакшы билебиз. Большевиктердин революциясынын арты менен кээ бир нерселер өзгөрөт деп үмүт арткан түркистандыктар, андан пайда алгысы келген айрым саясий интеллигенция өкүлдөрү Түркистанда улуттук биримдикти орнотууга аракет кыла башташат. Алаш ордонун лидери Алихан Бөкөйхан боштондукка чыгуу убагы келди. Саясий максатыбыз боштондукка чыгуу деген чакырыгы ошол учурдагы Түркистандын абалын чагылдырып турат. Кокондо Түркистан улуттук кыймылы түзүлүп, анын башчылыгына Мустафа Чокай келет. 1917-жылдын декабрь айында Ташкенттеги мечитте 65 000 киши чогулуп, жашасын Түркистан деп кубанып кыйкырып жатышты. Көп өтпөй Түркистандыктар Советтердин падышачылык доорунда катуу диктатурасын орнотуу менен колониалдык саясатын улантууну көздөп жатканына көзү жетти. Дайыма теңдик, адилеттүүлүк, эркиндик түшүнүктөрүн айтып келген социалисттер Түркистандагы империалисттердин эң каардуу империалисттери эле. 1917-жылы Кокондо Түркистан Республикасы жарыяланган. Кызыл армия Түркистанга киргенден кийин эркиндикти кызуу коргогон шаарлардын бири катары Коконду 3 күн курчоого кармап турган. Шаарга кирген кызылдардын аскерлери Кокон шаарынын элин аябагандай аткылашкан. Натыйжада 10 000ден ашуун киши өлтүрүлгөн. Кокон өкмөтү жоюлду. Кызылдар менен кошо келген армиян бандалары 180дей айыл кыштактарды өрттөп, 20 000ге жакын жергиликтүү мусулман тургундарды өлтүрүп кетишкен. Аман калгандар куралдары менен эски Кокон өкмөтүнүн полиция башчысы Эргеш Корбашы менен биргеликте тоолорго качып кетишти. Кийинчерээк бул куралдуу кишилерге жөнөкөй элдин кошулушу менен Түркистан аймагында орустарга каршы жаңы көз карандысыздык күрөшү пайда болду. Эргеш Корбашы менен Маргаландын айланасында жүргөн Мадаминбек көз карандысыздык кыймылын баштаган адамдар болгон. Мадаминбек Фергана өрөөнүндөгү бул кыймылдын эң көрүнүктүү өкүлү катары советтик системанын аткаруучуларынын элге көрсөтүп жаткан зулумдугуна каршы айланасына күчтүү жигиттерди топтой баштайт. Анын кол астында 30 000ге жакын жигиттер болгон. Боштондук үчүн кыймыл тез арада Фергана өрөөнүнүн бардык аймагына жайылды. Кыймылдын негизги максаты Түркистан, түркистандыктарга гана таандык деп аны баскынчылардан куткарып, эгемендүүлүгүн камсыздоо болгон. Советтик режим бул боштондук үчүн, эркиндик үчүн болгон кыймылдын катышуучуларына адилетсиз түрдө басмачы деген ат берди. Ал эми кыймылга болсо басмачылык деген атты коюп, колунан келишинче массалык маалымат каражаттары аркылуу аларды террорчулар катары пропаганда кыла башташты. Таң калыштуусу, бүткүл жака орусча атты коюп келген советтик режим бул кыймылга кыргызда, казакта, өзбекта, түркмөнда, башкача айтканда жалпы түркистандыктар түшүнө турган эне тилинде басмачы деген атты койду. Натыйжада аң сезимге бул көз карашты идеяны укол сыяктуу куя башташты. Советтик режимдин эң күчтүү аткарган нерселеринин бири бул пропаганда. Ушул күнгө чейин кээ бирки сталинизм, ленинизм суусуна сугарылгандар ал улуттук боштондук үчүн күрөшкөн аталарыбызды дагы деле талап тоноочу, террорист катары сүрөттөшөт. Эгер мекенин сырткы баскынчылардан коргогондор басмачы болсо, анда экинчи дүйнөлүк согуштагы бастырып кирип келген фашисттерге каршы согушкандар да басмачы болуп калбайбы? Чынында күлөрүңдү же ыйларыңды билбейсиң. Ошол учурларда басмачылар тууралуу ар кандай туура эмес жалган маалыматтар НКВД тарабынан таркатылып турган. Кудум эле азыркы күндө акыйкат жолундагылар тууралуу такталбаган жалган маалымат таратылган сыяктуу.
Бул пропагандага ошол кездегилер ишенбесе да, анын балдары жана неберелери ишенип кетишкен. Азыркы күндө дагы көйгөйлөрдүн бирөөсү бул ошол катмардагылар. Советтик аскерлерге салыштырмалуу аз санда болгонуна карабай, басмачылар душмандарын оор жоготууларга дуушар кылышкан. 1918 жылы 1-майда Түркистан автономиялуу Советтик социалисттик республикасынын түзүлгөнү жарыяланды. Ошол эле жылы Кызыл армиянын бөлүктөрү Алматаны басып алып, Алаш Ордо өкмөтүн таратты. Совет бийлиги тарабынан көрүлгөн чаралардын алкагында 19-жылы октябрда Орусия коммунисттик партиясынын атынан Түркистан комиссиясы түзүлүп, бул команда Түркистанга жөнөтүлгөн. Аталган комиссия диктатордук ыйгарым укуктарга ээ болгон. 19-жылдан 23-жылдарга чейинки аралыкта аймакта советтик башкарууну чыңдоого, Түркистандын Орусияга каратылышын камсыздоого жана антисоветтик улуттук кыймылды жок кылууга аракеттенген. Сталин басмачы кыймылын байлар тарабынан Орто Азия республикаларын Россиядан бөлүп алуу менен колониалдык класстын үстөмдүгүн кайра жандантуу максатын көздөгөн саясий бандитизм катары мүнөздөгөн. Негизи эле коммунисттик саясат көпчүлүктү түзгөн кедейлердин жоон тобу менен орнотулгандыктан, коомдук пикирде байларды жаман көрсөтүү менен өз амалдарын ишке ашырышкан. Басмачы аталган эл баатырларында бай манаптар катары мүнөздөп, элдин аларга болгон жек көрүүлөрүн ойготуу далалатын жасашкан. Мында ушул нерсени да баса белгилеп өтүшүбүз зарыл. Басмачылар элди эмес, өз мал мүлкүн коргоо үчүн бийликке каршы чыкса да, бул нерсеге толук акылары барлыгын билишибиз керек. Анткени ар бир жигитке мекенин, үй бүлөсүн, намысын коргоо парз. Ошондой эле өз мал мүлкүн да коргоосу парз. Жаныбек Казы баштаган басмачылар деп аталган топта өздөрүнүн жигиттик парзын аткарууда советтик бийликке каршы баш көтөрүшкөн. Кай бири жерин, кай бири элин, кай бири динин, кай бири мал мүлкүн коргоо үчүн бул катардан орун алышкан болчу. Ал катардагылардын баарысы бай манаптар болушкан эмес. Кыймылдын басымдуу көп бөлүгүн байлардын жана бийлердин кол астындагы карапайым инсандар түзгөн. Өзбек тарыхчысы Кахраманжон Ражабовдун айтымында, Фергана өрөөнүндө жалпы 9 корбашы болуп, алардын кол астында 52.200 жигит болгон. Алардын ичинде Эргеш корбашынын 18.000, Шер Мухаммеддин 6.000, Парпи корбашынын 5.600, Мойдунбектин 4.500, Жаныбек Казынын 5.700 аскери бар эле. Жаныбек Казы өз жигиттери менен өз убагында Орус империясынын аскерлери менен да, кийинчерээк Совет өкмөтүнүн жоокерлери менен да ийгиликтүү согушуп турган. Көп жолу алардын кампаларынан олжолорду колго киргизип, элди баккандыгы да айтылат. Жыйынтыктап айтканда, түркистандык түрктөр ар кайсы жерлерде ийгиликтүү салгылашканына карабай, Кызыл армиянын алдында чоң жоготууларга учурган. Анткени советтиктер аларга салыштырмалуу саны боюнча көбүрөөк болуп, жакшы куралданышкан эле. Андыктан Жаныбек Казы Совет бийлигинин төбөлдөрү менен келишимге барууга мажбур калган. Келишим боюнча Совет бийлиги Жаныбек Казыга бир канча убадаларды берген. Жунайт хан жана башка лидерлер Хорезмде Совет бийлигине каршы куралдуу күрөш жүргүзүп жатканда, Бухарада да режимге каршы куралдуу каршылык башталган эле. Советтердин үстүмдүгү коркунучта калып, өз күчү менен көтөрүлүштү бастыра албагандыктан Түркистан фронтун ачкан. Михаил Фрунзе бул фронттун командири болуп дайындалды. Бухараны багынтуу милдети Фрунзеге жүктөлгөнү менен, Фрунзе бир канча убакыт бою калааны карата албай убара тартат. Ошондо Жаныбек Казы: "Силер Бухараны ала албайсыңар. Бухара бул мусулман шаары. Алса аны мусулман алат, мусулман сүйлөшөт. А башка элге бухаралыктар баш бербейт" деп айтып, ортого элчи катары Жаныбек Казы өзү түшкөн. Маалым болгондой, 19-кылымдын 3-чейрегинин ортолорунан тартып, Орус падышачылыгы менен Түркистан элинин ортосунда айыгышкан күрөш жүрө баштайт. Ошол убакта Курманжан Даткадай көрөгөч инсандар элди бөөдө кырып албоо үчүн Орус падышачылыгы менен бир канча макулдашууларга барышкан. Совет бийлиги орноп жаткан кезде болсо антип бийлик менен карапайым элдин ортосунда арачалап турган Датканебиздей инсандар дээрлик жокко эселе. Бир гана Жаныбек Казы бир түр ушундай милдетти колго алып, элди бөөдө өлүмдөн куткарып калуунун чарасын издөө түйшүгүндө жүргөн. Бухаралык элди да бөөдө өлүмдөн качынууга үгүттөп, Совет бийлиги менен бир бүтүмгө келүүгө чакырган экен. Ошол себептен Совет бийлигинин төбөлдөрү менен аралашып, алардын катарында бир канча эмгектерди кылган дешет. Жада калса, Бухаранын Совет бийлигине кошулуусунда көрсөткөн эмгеги үчүн Жаныбек Казы Фрунзенин колунан алтын кылыч сыйлыгын дагы алган. Бирок Жаныбек Казынын мындай аракеттери улуттук боштондук үчүн күрөшкөн басмачылардын көңүлүнө жакпай, Казынын көзүн тазалоонун аракеттерин да көрүшкөн. Адам баласы жашоосун улап кете алуусу үчүн жараткан эгем инсанга 3 негизги туюм күчүн берген. Алар акыл күчү, ачуулануу күчү, каалоо күчү. Алсак,
Жанга жагымдуу пайдалуу нерселерге жетүү үчүн адамда каалоо күчү орун алган. Үй жай, унаа, дүйнө, акча, мансап деги койчу адам көңүлүнө төп келген нерселерине жетүүгө болгон каалоо сезиминин күчүнөн улам адам жан үрөп далбастайт. Экинчиси ачуулануу күчү. Мында зыяндуу нерселерди өзүнөн алыстатуу менен жактырбагандарын өзүнөн оолактатуу. Айрымдарын чектөө, айрымдарын таптакыр тыюу. Айтор, адам баласы жашоосунда кез келген мындай жагымсыздыктарды жөнгө салуу үчүн адамдын ачуулануу туйгусуна муктаждыгы болот. Ал эми эмненин пайда, эмненин зыян экендигин ажырата билсин деп даанышман болгон Аллах адам баласына акыл күчүн тартуулаган. Аталган бул 3 туюм күчү тең салмактуу иштегенде гана адам баласы Куранда айтылган Сиротал мустакимге, башкача айтканда туура жолго багыт алган болот. Бул жол адамзаттын эң алдыңкылары аталган пайгамбарлар жолу. Бирок бул сезим күчтөрүн туура эмес, орунсуз пайдалануунун айынан аябагандай канкор зулумдуктар ортого келип чыгат. Мейли жеке жашоодо болсун, мейли коомдук жашоодо болсун, адам баласы өз каалоолоруна жетип, жактырбагандарынан оолак болуу үчүн башкалардын акысына кирүү менен аша чабышат. Тарых беттери бул зулумдуктардын мисалдарына толо. Мисалга, акыл күчүн туура эмес пайдалануу менен анын бузуку абалы саналган жер безеликке жол ачылат. Жер безелик акты кара, караны ак көрсөтүп, бир нерсенин жалаң жакшы тарабын же бир гана жаман жагын айтып, элдин башын айлантуу болуп саналат. Учурунда бул жер безелик аракеттери коомдогу басмачы аталган эл баатырларына да колдонулуп, эл алдында аябагандай караланган. Совет бийлиги карапайым элдин байоолугунан пайдаланып, мактап, жактап, эл алдында ар кандай орден, медальдар менен сыйлап, өз максаттарынын жолуна кызмат кылдырган. Айтылуу, Уркия Салиеванын көрпенделик сезимден пайдалануу менен диктатордук бийлик өз пайдаларына көптөгөн алгылыктуу эмгектерди жасаттырган. Коммунисттик бийликтин ар кандай мактоо алкоосуна баарыган Уркия илгертен бери аялдардын башына салынып келе жаткан жоолукту алгачкылардан болуп ыргыткан. Уркиянын бул иши эрдик бааланып, чыныга төчүп, революционер аял аталып калган. Салиеванын бул кылыгы советтик бийлик төбөлдөрүнө жакканы менен өз туугандарынын жана кайын журтунун көңүлүнө жаккан эмес. Натыйжада намыстарынан улам Уркияны өз тууган туушкандары эле тындым кылышкан. Аталган окуя элге эл баатырын эл душмандары, башкача айтканда басмачылар жок кылды деген кабар менен жайылды. Атүгүл тарыхка да ушундай маалымат менен калды. Ал тууралуу кинода тартылды. Бул сыяктуу мисалдар бир эмес көп болчу. Басмачы деп туура эмес наам тагылган эл баатырларынын атына көө сыйпоо үчүн ар кандай терс окуялардын баарын басмачылардын дарегине жүктөй беришкен. Жада калса, совет бийлиги тарыхый имараттарды, мечит медреселерди өрттөп талкалоо сыяктуу өздөрү уюштурган терс аракеттерин да басмачыларга төңкөп коюшат, болчу дешет. Улуттун эркиндиги үчүн күрөшкөн эр азаматтар карапайым элдин назарында эл душманы, жапайы варварлар, канкорлор катары сүрөттөлүп, аларды кармоого үгүт иштери жүргүзүлүп тургандыгы маалым. Басмачылар аталган баатырлардын кичинекей кылмыштары дагы чоң көрсөтүлүп, аябагандай чоң жазаларга тартылышкан. 1930-жылдарда Жаныбек Казынын жигиттери Алайкоодо бир орус улутундагы чек ара кызматкерин өлтүрүп коюшат. Жигиттеринин мындай чоркоктугу Казыны аябагандай ачуулантып, күнөөлүүлөрдү камчылап сабайт. Бийлик төбөлдөрүнөн кечирим суроо иретинде бир канча мал мүлкүн мамлекеттин казынасына да өткөзүп берет. Бирок бул аракеттер пайда берсе кана. Залым диктатордук режим бир канча айыпкердин айынан жалпы айылды өрттөп жок кылуу чечимин чыгарат. Кызыл аскерлер өзгөндүн көлдүк айылын курчоого алышат. Айылды бүтүндөй өрттөгөн калышканда кызылдар менен аралашып иштеп жаткан Абдыкадыр Орозбековдор буйрукту кайра карап чыгуу үчүн борбордук башкармалыкка бир канча каттарды жолдошкон болчу. Тилекке каршы орус падышачылыгы доорундагы генерал Скобелевдин бирөөсү үчүн баарысы ыкмасы совет мезгилинде да иштеп, бүткүл айылды аяосуз кыргын күтүп турган. Атүгүл жаш балдар менен аял кара картаңдарды да өрттөп кырып жок кылышмак болушат. Атактуу тарыхчы Кыяс Молдокасымовдун чоң атасы Молдокасым менен Орозбеков убагында бирге иштешип калгандыктан Молдокасым дароо ага кайрылат. Натыйжада айылдыктар кыргындан аман калуу максатында Жаныбек Казы бизди күч колдонуп өз тобуна кошконго аракет кылды деген жалган маалыматты айтып, араң аман калышат. Башкача айтканда, Казынын айылдаштарына Казыны мажбур түрдө жамандаттырган советтик режим. Жаныбек Казы Кытайга качууну болжойт. Кетерден алдын Казы биз билген Салижан Жигитовдун атасы Жигитке жана Ташбай аттуу айыл активисттерин качып бекинип жүргөн Кара Шоронун камыр жайлоосуна чакыртат. Жигит менен Ташбай Казынын алдына барышат. Казы аларга тап жылкы сойдурат да ушул сөздөрүн айтат.
Өзүңөр көргөндөй, айылды өрттөп, элди кырып салуудан да артка кайтпай калышты бул баскынчылар. Мен өз мекениме батпай калдым. Бөөдө эл кыргынга кабылбасын үчүн кетүүнү чечтим. Элимди, жеримди эч кимге коргулбай, адилеттүү башкардым. Элим нааразы боло турган бир да иш кылбадым. Баарына калыс карадым. Кыйналгандарга дайыма жардамдаштым. Бирок өз элиме, өз жериме батпай калдым. Мен кетпесем силерге зыян келип калчудай. Ошондуктан мен кетип атам. Силер болсо мындан ары элди коргулбай, адилеттүү башкаргыла. Эл силерге аманат, деп казы жигит менен Ташбай аксакалдарды кайра узатып коет. Узатып жатып, большевиктер силерди мага жолукканыңар үчүн кысымга алса, биз Жаныбек казыны туткундаганы барсак качып кетиптир деп жалган айтып кутулуп кеткиле. Күнөөнү мага жүктөп кое бергиле деп кеңешин берет. Ошентип Жаныбек казы Кытайга качууга аргасыз болот. Жаныбек казы эл арасында кадыр барктуу кишилерден болгон. Анын калыс адилет чечимине ынануу менен бул жагы Анжиян, Кокондон тартып бул жагы Нарын, Актала, Атбашы тараптардан адамдар келип, өз көйгөйлөрүн чечип кетишчү экен. Азыркы айыл чарба министринин орун басары Керималиев Жаныбек Калкановичтин чоң атасынын 2000-жылдардагы Кыргыз туусу кезине берген маалыматында өзгөндө мал сатканы келип, жергиликтүү тургундарга алданып калгандыгы баяндалат. Дартын айтпаган дарман таба албайт болуп, Керим аксакал өз маселесин чече албай 2-3 айлап өзгөндө жүрүп калат. Же кайрылган жеринен жаратаарлык бир майнап чыгара албай, же айылына кайтып кете албай жүрүп, акыр аягы Жаныбек казыга келип маселесин айтып берет. Жаныбек казы айыпталуучуларды чакырып, бир аптанын ичинде үй жайын сатып болсо дагы төлөп берүүсүн талап кылат. Жаныбек казынын эл арасындагы беделин ушундан билиңиз. Ошол айтылган бир апталык убакыттын ичинде карыз өндүрүлүп берилген экен. Жакшылык жерде калбайт, анын сөзсүз кайтып келери анык. Жаныбек казы өзүнүн бул жакшылыгынын жообун кийин Кытайга качып бара жатканда алган экен. Жаныбек казы Нарын аркылуу өтүп бара жатканда алдынан ыктыярдуу аскерлер тобу тосуп чыгат. Отрядтын жетекчиси өзгөндө алданып калган баягы Керим аксакал экен. Ал Жаныбек казыны көрөөрү менен урмат көрсөтүп, казыны кармамак мындай турсун, өзү качууга ылайыктуу жолдорду көрсөтүп, көмөк көрсөткөн экен. Мээримдүүлүк көрсөтпөгөнгө мээримдүүлүк кылынбайт дейт хадисте. Адам башында ар кандай нерселер бар. Бүгүн ызаланткан адамыңызга эртең зар болуп калууңуз толук ыктымал. Муну эч качан унутпаңыз. Андыктан Аллах ыраазычылыгы үчүн колубуздан келген жакшылыкты муктаждарга көрсөтүүдөн качынбоо керектигин Жаныбек казынын окуясы да бизге көрсөттү. Жаныбек казы такуа, диндар, олуя киши болгон. Аны Совет тыңчыларынын кылтагынан анын олуялык жагы көп жолу куткарып калган дешет. Ал киши өзүнүн Аллах берген керемети менен тыңчылардын келе жатканын алдын ала сезип, изин жашырып турчу экен. Кээде олтурган жеринен эле келатышат деп дароо атына минип басып кетчү экен. Артынан эле большевиктердин колу бастырып келип аны таппай калчу экен. Камчысын чекесине таяп, көзү ирмелип-ирмелбей, эртең мындай болот деп жөнөп кетчү. Айткандай эле артынан түшкөндөр изин кууп келип таппай калчу дешет. Күбө болгондор. Ар кандай кысымдардын айынан мекенинен хижрат кылууга аргасыз калган Жаныбек казы Кытайдын Хотан шаарында бир канча убакыт байыр алып жашап калган эле. Шаардын амири Жаныбек казынын аскердик тажрыйбасын байкап, Кытайга каршы согушуу үчүн армияга башкаруучу кылып дайындайт. Бул ордо уйгур, казак, кыргыз, өзбек диаспораларынан куралган бир армия болчу. Аталган улуттун өкүлдөрү ал жакта убактылуу Түркистан Ислам Республикасын түзүшөт. Ооба, жаңылыш уккан жоксуз. Тарыхта алгачкы ислам негизине таянган республиканы Кытайга качып барып, жайгашып калган Жаныбек казы сыяктуу баатыр аталарыбыз түзгөн. Жаныбек казы советтик бийлик менен аралашып иштеп калгандыгынан улам, бийликтин көптөгөн терс жактарын жана сырларын жакшы билчү. Андыктан Жаныбек казынын Кытайды көздөй качканы бийлик өкүлдөрүнө жаккан эмес. Ошондуктан советтик тыңчылар Жаныбек казыны Кытайда да жөн койбой, улам артынан түшүп тынч коюшпаптыр. Бир жолкусунда бир тыңчы аны өлтүрүү үчүн келгенде, казы тыңчыдан "Менин башымды канчага баалап алдың?" деп сурайт. Тыңчы айласыдан 500 мылтыкка бааладым дейт. Анда казы күлүп, "Өтө арзан баалапсың. Менин башым анчалык арзан эмес" деген экен. Бир жолу Кыргыздын туңгуч тарыхчысы окумуштуусу Осмоналы Сыдык да түрдүү куугундуктардын айынан Кытайга Жаныбек казынын жанына качып барат. Алгач казы Осмоналы Сыдык уулун тыңчыго деп шекшейт. Бирок Осмоналы Сыдык уулу өзүнүн тарыхчы окумуштуу болгондугун,
Muxtasar Tarix Кыргызия жана Тарихи Шадмания аттуу китептери жарык көргөндүгүн айтат. Жаныбек казы ошондо өзү менен кошо бир топко чейин алып жүрөт. Анан бир күнү сага бул жакта кызылдар тынчтык бербейт. Жакшысы сен текес жака ашып кет деп кеңешин берет. Анан Осмоналы Сыдыкка өзүнүн алтындан таягын белек кылып берет. Ооба, Жаныбек казы илим адамдарын баалап, алардын даражасына жараша сыйлап да турган. Кийин текесте Осмоналы Сыдыкты кытайлар кызымга ала баштаганда казынын берген алтын таягын берип кутулган экен. Кийин казы мекенине баласын алып кетүү үчүн дагы бир ирет келет. Бул окуяны баласы ушундай эскерет. Мен кичинекей элем. Атам мени эмнеге таштап кетти деп аябай кусаланып, атамды сагынып жүрдүм. Бир күнү атаң сени алып кетет деген кабар келди. Айтылган жерге барып атамды күтүп олтурдум. Бирок атам кечигип атты. Мени алдап кеттиби деп аябай кыжаалат болуп корктум. Бир окумда ары жактан аттын дүбүртү угулуп, атамдын үнү угулду. Аябай сүйүндүм. Чуркап барып атамды кучактадым. Карасам, атамдын артынан ондой кой ээрчип алыптыр. Мен атам менен кошо жолго чыктым. Койлор биздин артыбыздан бат жүрсөк бат жүрөт, токтосок токтойт. Арпадан ашып кеткенче ар бир койду бирден союп бардык. Күндүз эмес түндөсү жол жүрүп олтурдук, деп эскерет уулу Мамат Ибраим. Бир жолкусунда Кытайга өтүп баратып аттарынын буттарына такаларын тескери кактырып өтүп кетет. Артынан аңдагандар тескерисинче Кытайдан кирип келиптир деп ойлоп, баштары жетпей маң болушат. Ооба, ушундай даанышман көргөч киши болгон Жаныбек казы. Кытайдан ары Пакистанга ооп кеткен. Болжол менен 1937-жылы бул жалган менен кош айтышып, акыйкат ааламга көчүп кетет. Мекенине болгон кусалыгы жүрөгүндө муштумдай болуп түйүлгөн бойдон Пакистандын Гилгит шаарына караштуу Иммит кыштагында 72 жашында каза болгон. Өлөр алдында мекенин, өз топурагын сагынгандыгын айтып, кусаланып, балдарына ушинтип керез калтырган экен. Бир күн келет, орустар кайра кайтып кетишет. Ошондо мамлекеттин башына акмак башчы келсе да, өлкөгө кайтып баргыла. Бул жерден да казынын олуялыгын көрүүгө болот. 91-жылы казы айткандай өлкөбүз эгемендүүлүккө жетип, башчы катары Акаев келет. Уулу Мамат Ибраим аксакал 1993-жылы Кыргызстанга келет. Кийин балдарын көчүрүп келүү үчүн кайра Пакистанга барган кезде каза болуп калат. Партизандык согуштун улуу үлгүлөрү жөнүндө сөз болгондо Даро, Че Гевара, Фидель Кастро, Хошиминдерди эстейбиз. Кудум, дүйнөдө булардан башка партизандык согуштун баатырлары жоктой. Чынында бул ысымдарды окуткан, партизандык согуш боюнча мастер-класс өткөн Абдулкарим Аль-Хаттаби болгонун мурдагы чыгарылыштарыбызда айтып өткөн элек. Аль-Хаттаби сыяктуу эле улуттук боштондук кыймылында аябагандай эрдик көрсөткөн баатыр Жаныбек казыбыз жана анын жигиттери да бар экендигин унутпай, келечек муунга үйрөтүп, айтып, окутуп келели. Парпи Корбашы, Ади Корбашы, Айтмарек Корбашы, Мойдун Корбашы. Булардын баары биздин улуттук сыймыгыбыз. Биз ээрчий турган баатырлар. Ооба. Бул аталардын жашоосун карасаң, биз чилеп ысыкта кондиционердин түбүндө муздак суусундук ичип, ал эми суукта жылытылган полдун үстүндө кофе ичип өткөн эмес экендигин, тескерисинче ысыкка күйүп, суукка тоңуп, ат үстүндө эл үчүн, дин үчүн, тил үчүн күрөшүп, кыйынчылыкта азап тозокто өткөнүн көрөсүң. Ошон үчүн бул аталардын көзү курч, сөзү өтүмдүү, тайманбас, кайтпас, коркпос баатыр болушкан. Эркек канчалык кыйынчылыкта бышып жетилсе, ошончолук күчтүү, сүрдүү, коркпос болот. Ал эми канчалык жыргалчылыкта, оюн күлкүдө, комфортто жашап өтсө, ошончолук назик, коркок, алсыз болуп калат. Мындай эркектин эркектик гормону азайып, аялдык гормону көбөйүп кетет. Ролигибизди атактуу ислам аалымы, социологу Ибн Халдундун ушул сөздөрү менен бүтүрөлү. Арабтар төө этин көп жешти. Натыйжада төөдөн чыдамкайлык, кызганчаактык жана кубаттуулук аттуу мүнөздөрдү алды. Түрк элдери аттын этин көп жешти. Натыйжада аттан күчтүүлүк, тайманбастык аттуу мүнөздөрдү алды. Француздар чочконун этин көп жешти. Натыйжада чочкодон ыпластык жана даюстукту, башкача айтканда ургаачысын кызганбоо сыяктуу мүнөздөрдү алды. Эми суроо туулат. Тез-тез KFC жегендердин мүнөзү кандай болуп калат? Же болбосо соц тармактарда аялынын ачык сүрөттөрү бар эркектин жеген азыктарынын курамында эмне бар болду экен? Ойлонуп көрүңүз бир тууганым.
Аллахым, улуттук боштондук үчүн күрөштө курман болгондордун жаткан жерлерин жайлуу, топурагын торко кылсын. Бизди алардын басып өткөн жолун келечек муунга таанытууда себепчи, демөөрчү же дуачы болгондордон кылсын. Амин.